Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, бүгүн сиздер менен биз талкуулай турган тема ысырапкерчилик жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан ушул Кыргызстаныбызда бир жылда ушул өлүк узатууда, той аштарда жана башка нерселерде эл көрсүн, эл уксун деген кур намыс менен 2 миллиардтан ашык акча кетет. Бунун жакшы жагы бар жана жаман жагы бар. Ушул жалпы калың журт менен жана төрүбүздүн урматтуу, салмактуу коноктору менен сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бизде ата-энени тирүүсүндө сыйлабай, өзү өлгөндөн кийин сыйламай бар. Ошо тирүүсүндө 1 кило кант бербейбиз, 1 пачка чай жибербейбиз. Аны өлгөндө көптөгөн мал соёбуз, окшото тамактар жасайбыз. Бәріне щедрый болобуз да, элдин бәріне. Мына илгери бизде аркалыктар аябай көп ысырап кылчу эле. Азыр бияктан оксом, биякта да көбөйүп бараттыр да. Бизде тиякта 4 жылкы, 5 жылкы соет. Керек болсо күйөө балдар ашын өткөрүп берет. Кайнатасын сойгондо, өлгөндө күйөө балдар ашын өткөрөт экен. Мен өткөндө таң калдым да, бирөө айтат, карызга акча сурап келиптир. Эмне десем, кайнатам өлдүр. Эмне сен өткөрөсүңөр десем, ооба биз күйөө балдар жыйылып алып биз өткөрөбүз дейт, өлгөн. Анан жылкылары соет экен да, кыздарын эзебинен жылкы союлат экен. Анан мына өткөндө бирөө айтат, берде 3 күн той берди дейт, 100 кой сой дейт. 100 кой. Ошо тирүүсүндө 1 кой сойбойт, өлгөндө 100 кой соет. Мына ошондой 3 күн түнү күнү дандырлар иштеп атат, айылдын баарынын дандырлары. Мына ошондой ысырапчылык аябай күчөп барат да. Араңдон зорго тапкан акчасын, же карыз калган акчасын ушундай кетиргенге, мен дегенге, мен кыйымы дегенге көп кетирип атат да ошол жерде. Жогоруда Өзбек ажы мисалы менен келтирип кетти азыркы биздин коомдо болуп аткан маселелер боюнча. Мен дагы ушул Өзбек ажынын сөзүнө толук кошуламын. Себеби акыркы учурда дегеле биздин райондун аймагында эмес, ушу жалпы эле Кыргызстанда ушул ашыкча ысырапкерчилик маселеси өтө чоң бир көйгөйлүү маселе болуп атат. Бул маселе боюнча бир гана ушу мамлекет тараптан эмес, жалпы эл, коом өзү күрөшүш керек. Акыркы мезгилде биздин районубузда ушул аксакалдардан, ушу жаштардан, элден бир жакшы сунуштар түшүп, ушул маселени бир тартипке келтирсек деген ой максаттарды айтышып, ушул боюнча азыр бизде атайын комиссия түзүлүп, комиссия өздөрүнүн сунуш пикирин айтышып атат. Ушул Рамазан айыны Кудай буйрса ушул ай ичи ушул комиссиянын жыйынтыгынын негизинде ушул районубуздун жалпы ушул активдерин, аксакалдарын, жаштарын бирге бир жыйын өткөзүп, ушул сунушту кабыл алып, ашыкча ысырапкерчиликти болдуруу максатында, ошол эле мезгилде ислам дининде кандай тартип болсо, ошол тартиптин негизинде иш-чараларды, мындайча айтканда, той болобу, же болбосо ошо жаманчылык болобу, ошол ислам дининин негизинде жүргүзсөкпү деген ойда айтмакмын. Себеби бул мезгилдин талабы болуп атат. Биз ушул маселени чектөө койбосак, жогоруда өзүңүз сөзүңүздө айткандай, акыркы убакта биздин тапкан акча каражаттарыбыз баары эле ушу чыгымдарыбыз 2 миллиард сомдон ашыкча чыгым кетип атат жалпы мамлекет боюнча. Бул эми официалдуу түрдө болуш керек, расмий эмес түрдө андан дагы көп болушу бул толук мүмкүн. Себеби жерлеринде өтө көп чыгымдар болуп атат. Бул эми элибиздин алдыга жашоосун жакшыртуу максатында эмес, деги эле элибиз эмес, мамлекеттүүлүккө дагы чоң зыян келтирип атат. Ушул Кадамжай районунда эгер бир эле үйдүн ичинде бир адам өлгөн болсо, орто эсеп менен алганда 150 000 сом акча кетет экен. Бир адамга. Буну иликтеп, ошол эстелигинен бери 40-ын айттыгы дегенге чейин бардыгын иликтеп жазып чыкканбыз да. Анан буну токтоштун жолу бир эле нерсе бар. Бир эле ислам динин туура түшүнүш керек. Аллах Таала Куранда жегиле, ичкиле ысырап кылбагыла дейт. Бул жерде азыр кече жакын эле биздин айылда бирөө өттү. Орозонун күнүндө өгүз союп, башка кылып бүт ысырапта көп орозо экен, бүт тамак аштар ашып калды да. Ошон үчүн биз ушул аятка
мындайча айтканда амал кылышыбыз керек. Жегиле ичкиле ысырап кылбагыла деген. Жарым ашып калат, ошол жерде калат. Калгандан кийин ачыйт да күн ысык. Итке кетет деген ысырап да бул. Биз жакта жанагындай бар 3 күндүк, 5 күндүк, 7 күндүк, 14 күндүк, 40 күндүк, 52 күндүк деген. Бүт бәри ойлап тапкан да. Ар ким ойлап таба берген. Анан ошо күндө эле ошо сое берет да. Анан элде бар да, эң негизи элдин жол кереси, элдин убактысы бүт баары кетет, ошо бир күн ошого кетет. Анан күндө эле ошо жанагындай өлүккө арналган бир кереги жок нерселер болот да. Анда ошол Кызыл Кыя шаарынын имам хатиби Мухаммад агай айтсаңыз, сиздерде кандай акыбал? Assalamu alaikum. Боюнча. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана жыйын катышуучулары. Ислам дининде ушул айтылган жетилик, 40тык, жылдык, айттык, 52 жана 3түк баардыгы жок нерселер. Буну биздин элибиздин душмандары биринчи элди динден жадатуу үчүн, экинчи экономикасын отургузуш үчүн сырттан кирген нерселер булар. Эгер биздин экономикабыз болгон болсо, жолдорубуз кандай болот? Үйлөрүбүздө ар бирибизде водопровод, башка нерселер кирген болот. Биздин биринчиден экономикабызды отургузуш үчүн ушул нерселер кирген. Бардык экономикабыз мына ушул нерсе менен жок болуп жатат. Андан көрө биз менен балдарыбызды окутайлы, илимдүү, билимдүү кылайлы, сырт жака чыгарайлы, өзүбүз дагы сыртты көрөйлү. Кадам жайдын тегересинен чыкпастан өмүрүбүз өтүп кетпесин. Мына ушул нерселерди биздин экономикабыз боло турган болсо, биз ажыларга барсак, ата-энебизди ажыга жөнөтөйлү, өзүбүз көрөйлү, жашоодун жыргалчылыгын көрөйлү. Мына ушуга окшогон сыртынан биздин душмандарыбыз киргизип койгон, ошо пайшембилик деп коебузбу, жылдык, жетилик баардыгы ислам дининде көрсөтүлгөн эмес. Ал эми бу нерсени аксакалдарды же башкаларды же туугандарды чогултуп туруп, күнүнү белгилебестениге бир жылда өткөзүп койсо болот. Ал эми жанагы белгилөө менен сооп болбойт. Сооп жок, ушул нерселерди атын аташ менен жетилик, 52си, 40 жылдык деп аташ менен сооп болбойт. Ушундай эле мына мисалы үчүн мен өзүмчө ойлойм да, атаң же энең өлгөн болсо, кайын журтуң сага сарпай кийгизет. Кийитап келип кийгизет. Сен кутулуп алдыңбы деген сөзбү бу? Бул жерден жана мен газеталардан окуп калганым, ушул мен өзүм атамды кредит алып туруп, андан кийин көмдүм деген мен өзүм окугам да ошол нерсенчи. Андан кийин аны мөтүп туруп биз чыдабайбыз да. Биз жаңы төрөлгөн нарстилер аталарыбызды көрүп, акелерибизди көрүп өсөбүз да туугандар. Биз ушундай нерселерди азайтсак, бизден кийинки муундар, бул болбойт экен. Бул мындай кылсак туура эмес экен деген ойдо, ошол нерсе жоюлуп кетет деген ойдомун. Анан Алла Тааланын бизге жөнөткөн жакшынакай сөздөрүн Курандан окуп, жана тиги Өзбек ажы айтып өткөндөй эле бизге дават түрүндө жана жалпы ушу жаштарды жыйнап туруп, ошол жыйында айтып өтүш керек салттардын мөөлөрүн. Ушундай өлүк узатууда ушундай бир кой союлуш керек, мындай да мындай кылыш керек. Мына 40 жана пайшембилик ошондой мөмөлөр жоюлуш керек деген нерселер айтса, биз угуп туруп, жакшы нерсе болду. Ушуну жоюш керек деген ойдо мөтөбүз. Андан кийин бул жерге дагы бир сунуш киргизип кетмекчимин. Мамлекет тарабынан, чоңдор тарабынан элдерге бир буйрук келиш керек. Кандай буйрук? Тиги той болсо 5 кой союлуш керек. Кыздын калың ушунча болуш керек. Кыздын калың канча болуш керек? Жыйында мөт туруп, акция нетко выборга коюш керек да. Менче кыз менен бала келишип туруп, ошону жоюп эле салсак жакшы болмок деген оюм бар. Бесплатно эле аял ала бересиңерби? Бекер эле аял ала бересиң дейт. Буга кандай сенин оюң? Эми ал деген Алла Таала бизге ушул мөөнү аялды мөмөтү берди. Сен жарың болот, түбөлүктүү жарың болот деп берди. Ошону сатып алышка эми билбейм. Ысырапкорчулук да бул. Шариатта калың алып атпайбы? Калың алгыла. Эми калың болсо бериш керек. Бул шариатта болгон болсо бериш керек. Себин көтөргөнгө чейин бериш керек. Буну бир суммага коюш керек да, анан өлүм узатта да бир кой союлуш керек. Мен өзүм тааныштырып өтсөм, мен Кадамжай райондук жаштар кеңешинин төрагасы Хамидулла уулу Хайрулла. Хайрулла, эми айтсаң, ушул баягы суммасын айтпадыңбы? Сенин эми оюңча канча болуш керек? Мына ысырап болбош үчүн, мындай орто эсеп менен.
азыркы учурда заманга жараша бул жерде мебель жана башка нерселер кымбат. Орто эсепте бир 100 миң койсок жакшы болсо керек деп ойлойм. Жок эми во дегениңиздер менен эми бул жерде ушул кол чапкандардын баардыгы кыздар болду. Жакшы. 100 миң көп ошол. Буякта айтып атат, айрымдар айтып атат, ушул өтө айрымдар көп деп атат, айрымдар аз деп атат. Эми калыңга 100 миң көппү ошол? Жок, кызыңарга берет да, кызыңарга. Бу 100 миң деген сумма көптүк кылат. Келин алганга дагы, кыз бергенге дагы. Бизде каада салтын өскөнү чындыкта кыйын болуп атат. 50 миңдик мебель, азыр бирта мебель алам, кыздардын ойга койсоң, жаштардын ойга койсоң. Булар не үчүн ажырашып атат? Не үчүн баягыдай болуп атат? Ата эне кыйналып, жаңгы кредит дегендей нерселерди алып жатып, кызы ыйлайт. Мага манандайкы бересиң, паланчынын кызы анандай болуп атат. Ошо кызды ыйлатпайын деп 100 миңдик мебель алып беришип атат. Үйүнү толтуруп коет күйөө баланын. Күйөө бала не кылат? Мага дагы биттасын алсам болот экен деп айтсагы, ол мебель болобу, кыйналдыбы, кредитти төлөдүбү, төлөй элекпи, ажырашышка барат. Ошон үчүн бир чекти коюш керек дагы. Калыңды аз гана бериш керек. Септиям şu 50 миң алган болсо 50 миңге ылайык. Сен анан Куда таман баланын апасыям. Менде балам бар, менде кызым бар, эми экөө тең бар, Кудага шүгүр. Сен мынаны кы бербедиң, паланчыныкы мындай, андай дебеш керек. Биз жогорку жактан жаңгы балдар айтмакчы, мыйзам чегинде бардык нерсени мына мисалы үчүн акимияттан ушундай буйрук, мына ушундай болсун, ушунан ашканга иштарап деп иштарап чыгарабыз керек. Ошого эл Мыйзам түрүдө мыйзамга баш ийишибиз керек. Шариятка ям баш ийишибиз керек, мыйзамга ям баш ийишибиз керек. Бизге ошондой неме чыгыш керек да, приказ чыгыш керек. Ошондо бардыгыбыз баш. Анда сиздин кызыңыз бир уйча турбай калатпы? Бир уйча болбой калатпайбы, калың? Уйча болбой биз адамзат сатылбашыбыз керек. 2 жаш биrini бири жактырып. Арзандын тузу татыбайт дейт го. Жок. 2 жаш биrini бири сыйласа, Сен бир уйда турбайсың сен деп кызың кетириши мүмкүн да кызыңарды. Ошол адамдарга иштарап салыш керек, мыйзам жөнүндө, мыйзам түрүдө бар жок болсо бардыгы 5 болот. Эми айтсаңыз, эми сиздин оюңуз боюнча ошол чеги канча болуш керек? Чеги 50 миң болуш керек. 6 та союш бериш керек. Не кылыш керек? Союшту бирди Куда узатканга, Айтып бериңиз. бирөөнү Куда узатканга, бирөөнү күйөө балдарга сыйлаганга, эми кыз берип аткан адам. Бирөөнү элге союш керек, экөөнү бирдекелерге неме кылыш керек. Мебелди ам нормальный кылыш керек. 4 та төшөк бериш керек, 4 та жакондоз бериш керек. Шуну менен 2 жаш өздөрү иштеп буюм тапса ширин болот. Калганын өздөрү табып алат, Өздөрү табып алсын. Бул апабыздын ою ушундай. тойдо сеп бериш жана төшөктөрдү мөтүш өтө адепсиз деп ойлоп калабыз да. Эмнеге? Себеп дегенде бул деген 2 жаш туура жана эже айтып өткөндөй эле 2 жаш өзү иштеп, нетип табыш керек, аракеттениш керек. Пешенеттер болсо ошондо гана жылыш болот, анан мамлекетте өнүгүү болот. Мындай отурсаңыз, ата энеңиз сизге нанды чайнап оозуңузга салып койсо, сиз бат эле чоңоюп каласыз деген ойдомун да. Тиши бар балага чайнап берген аш болбойт деген сөз, Ошол, мен ошону айтмакмын. Эң негизги ошол. Бүгүнкү жаштар эртең келечек дейт. Мынакей жаштардын ушундай ой пикирлери бар. Урматтуу орто муундагылар. Мынакей бул жакта биздин кызматкерлер турат, ушул милиция жигиттерибиз, байкелерибиз. Силердин оюңарда кандай? Ушул ысырапкерчилик боюнча силерде кандай мындай пикирлер бар, сунуштар? Анда биздин байкелер келиңиздер. Элге аш бербей эле, Калың бияк 50 миң додат, бияк 100 миң додат ал деген ошол сумма канча болбосун, 2 жаштын мындан кийинки жашоосуна жакшы шарт түзүп бериш керек экөөнү. Келечегине. Что бул 2 жаш мен үйлөнгөндөн кийин, что бала чака төрөлгөнгө чейин, что баягы карыз төлөйм дебестен наоборот алдына умтулуш керек да. Алдына умтулуп бир жаңыл кириш керек, же болбосо бир өзүнүн путуна туруп кетиш керек да мындай жатканда. Байке, жакшы ойду айттыңыз. Эми сиз баягы үйлөнгөнсүз да. Үйлөнгөн. Сиз кантип алдыңыз эле жаштарга ушул баягы балким сабак болуп калыш үчүн ушул канчап калың бердиңиз эле, ысырапкерчилик болду беле же болгон жокпу, той кылдыңызбы, кылган жоксузбу, кандай кылып алып келдиңиз же араба менен алып келдиңизби, эмне кылдыңыз? Мен өзүм жөнүндө кыскача айтып коеюн анда. Мен 2005-жылы үйлөнгөнмүн. 2005-жылы ошол 2004-жылы окуу жаады бүтүп келгенден кийин 1 жыл иштеп туруп, анан кийин үйлөнгөнмүн. Үйлөнгөнүмдөн Кудага шүгүр ата энем бар болгон. Ата энемдин тапканын тойго сарптаганбыз действительно. Сарптап туруп бүт бардын тоюну аябай сонун өткөргөнбүз. Канча кетти ушул сарптап? Эми ошол убакта максималь
қалың где-то 40 болса керек эле, максимально 40 же 30 болса керек менимче. Мен 25-30 бергенбиз да. 25 берген, 5-ини кайтарган да. Бюджетке берген турбайбы, которуп? Кийим кечеге деп коет экен, ошондой 25-ин берип алганбыз да. Каяктан алдыңыз эле келинчекти? Мен Кадам жеринин Карадуу айылынан алам. Анан үйлөнгөнүбүздөн кийин каражат абсолютно түгөнгөн. Каражат түгөнгөн, эми ата энемди карап эле анан даже көчөгө чыкканга ата акча бердим дегенге уже гордость не позволяет дегенде туура келбей калды. Анан кийин өкмөттүк жумушка кирейин десем, айлык айына аз гана аябай. Анан эмне кылдым, ойлонуп отуруп Россияга жол алдым да, эл катары эле. Россияга барып иштедим, аякта иштеп 5 жыл, 4 жыл, 5 жыл иштеп келдим. Мындайча айтканда, кошуна бай мамлекеттердин 22 жаштагы баланын баскычына мен 30 жашка жеткен эми жетип атам да, мындайча айтканда. Ошон үчүн айтарым, что тойго кеткен чыгымдарды бүт эле кыскартып туруп, эми моллону алып келип туруп, ЗАГСтан өткөрүп, бир ЗАГС кичине элге жар салгандай кылып эле кафе дегенде эми жыйыштырып туруп, ошол кеткен каражат 100 миң кетет, мисалы үйлөнүш үчүн 500 миң кетет менимче азыр азыркы убакта. 500 миң кетет, 500 миң, жарым миллион. 400 миңини бюджетине коюп койсун 2 жаштан, эмне жумуш кылат экен сразу. Кытайга барып бир чоң бир оборудование алып келип туруп, завод фабрика ачып койт да, кичине ишканаларды ачып койт. 2 жашчы. Эртең мен үйүмө тефалиядан телевизор алайын, жосо бир идиш аяга алайын деп жүрбөйт да. Ошо бул баскычты басып өткөн болот да. Рахмат. Жакшы мынакей, бул дагы жакшы ой болду. Урматтуу эми жаштар, аталар, энелер, оюңарды айтсаңар, мынакей бул жакта жакшы пикирлер чыгып атат. Эми жаштардын оюну калы, кыздар. Мисалы үйлөнүү тоюн алсак да, минус плюс жагын алайлы. Үйлөнүү тою бул болуш керек, сөзсүзчү. Бардык адам ушул жаралгандан кийин үйлөнүү той болуш керек. Минус жагын алсак, мисалы калың алганда уже мындай бири наркысы 80 миң берип тур, мен 100 миң берем деп сөзсүз мындай байланыш күчөйт да. Анан кийин баягы мисалы Куданы сыйлаганда дагы үйдө дагы сыйлашат, ресторанга барганда сөзсүз дагы сыйлашат. Анан ЗАГСтарга чыкканда сөзсүз 10дон ашыш керек да. Сөзсүз лимузин болуш керек. Эле баягы жакшы машиналарды сөзсүз кылышыбыз керек. Азыр жаштардын баары эле өзүнүн келечеги бар, өзүнүн ою бар. Бардыгы өзүнүн ою менен жүргүзгүсү келет. Лимузин, ресторан дегендей. Эми ага чек коюп болбойт да. Ар кимдин өзүнүн жашоо шартына, ким кандай жашайт, өзү билет да. Если күйөө бала жак кичине эмерак болсо, келин бала жак эме болсо, эми күйөө бала кичине кыйналып жашаса дейм. Келиндер кичине байыраак болсо, эми күйөө бала өзүнүн шартына жараша берет да. Ал деле ата энеси сүйлөшүп айтат да, монча бересиң деп айтпайт, эми жашоо шартыңа карап бере бер деп айтат да. Эмеге келсем, эми аш бериш керек, жана байка айтты, аш бербеш керек деп. Сиз айттыңызбы? Эл кандай билет аны аш бербесе? Аш бериш керек да, эл билиш керек да аны. Бая ташмат аш берди деп, Элге ашты берип, жашы өткөрүп, ысырапкерчиликти бар чеги менен, тигиндей кылып, эл мондай кылтат экен, мен мондай кылайын деп эле, өзүнүн бардык закон болот, кандай десем, тамакты бер, коюн бер, бүттү. Калган нерсенин кереги жок да. Машинага келсек, лимузинге өзүнүн достору көтөрүп атат, анын достору чыгарат. Досторунун чөнтөгүнөн кетет ал нерсе. Эми достору өзү билет да, чек кое албайсың азыркы заманда. Бар эле жаштар демократия деп алган. Эркиндик. Эркиндик. Демократия болуп албайсың. Жакшы эле. Калыңга келсек, 50 миң, 100 миң дейт азыр. Бардыгы чөнтөгүнө карап иш кылыш керек да. Эми кандай десем, чек коюлбайт да калыңгачы. Барды элдер өздөрү билет. Элге азыр бирдемке деп айта албайсың, калың мондай кыл дей албайсың. Мен суроомда, сен жана лимузинге түшпөй калдым деп аялым кетип калсачы кийин. Сен мен түшүнбөй койдум эле. Башында сүйлөшөсүң да, мен деле жашоо шартын түшүн деп. Айта албайсың да. Мен мисалы Кудай буйрса үйлөнсөм, айтпайм да, лимузинге сени чыгарам же мынча калың берем деп айтпайм ага эч качан. Мен жашоо шартыма жараша үйлөнөм сага деп. Кааласаң тий, каалабасаң тийбе дейм. Мына кыргыздын жигиттери ушундай болгон экен. Эгер мен бир тууганым өлө турган болсо, бул дүйнөдөн өтө турган болсо, мен ага сөзсүз бука союшум керек да. Ал буканы мен ыйлап, күйүп, сыздап олтурсам, айылдын аксакалдары, айылдын ошол эле жашаган адамдар келип, эттерди жеп кетишет. Ал мен күйүп, сыздап, ыйлап олтурам, атам өлдү, же апам өлдү, же тууганым өлдү, чоң атам өлдү. Бизде аксакалдар
Аксакалдарыбыз бүгүнкү күндө жаштар да кошулуп алды да. Просто обед үчүн келип калган да. Обед же ужин үчүн келип калган. Ал келип ыйлабайт деле, сыздабайт деле, ал кишини көрсө көргөн же көрсө көргөн эмес да. Просто эле мындай айтканда чыгаша да бул. Бука союш керек, аны айты болот, 2 ай, 3 ай, 4 ай. Мурда биздин ата бабаларыбыз кылып келгенде эле кыла берет да биздечи азыр. Ата бабаларыбыз кылган эмес. Ата бабаларыбыз кылган, чеги менен кылган. Бүгүнкү күндө бизде бир аксакал келсе ага тон бериш керек. Дагы бир айылдын аксакалы келсе ага дагы өзүнчө жиликтерди тартыш керек. Ошо той маселеси макул боло берсин. Просто бир аз чек коюш керек той маселесине да. ЗАГС, ушундай вечерлерди, кафелерди өткөрүү, ичимдиктерди ичүүдө ушул мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан ушундай чектөөлөр кирсе, тойлорго, ичимдикке, ана ушундай өтө эле аша чапкан зыянгерчиликтүү нерсеге. Мисалы тойда ичимдик коюшат, азыр бүт эле азыр бир аз азайып калды, Кудайга шүгүр. Бирок ошол учурда эле бар да. Тойлордо, кафелерде өткөрүп атат. Бул жакшы жагы, кафелерде үйдө ызы чуу болбой, кафеде тынч болуп атат. Бирок ошол жерде ызы чуу болушат, бир эле той кылган эле расход эмес да ал. Ал жерге келгендер, ал жерде ичип алып машинасы менен авария болот, ал жерде өлүмдөр болуп атат. Бир эле тойдогу эле маселе эмес, ошо тойдон кийинки же тойго чейинки маселелерди козгош керек да. Буга чейин тойдо мындай кылыш керек, өлүмдө мындай кылыш керек деп айтылып келатат, а бирок чындыгында реальный жашоодо болгон жок да, кайра эле өнүгүп атат. Мисалы 5 жыл мурда 100 миңге той өткөрсөң, бүгүнкү күндө 500 миң. Дагы 5 жылдан кийин миллионго чыгат. Аны Кудай билет да. Бүгүнкү күндө ЗАГСтар ушундай көбөйүп кетти. ЗАГС биринен бири мактанып, бирден бири. Мисалы мен үйлөнсөм буйруса, ЗАГС вечер кылбайм иншалла. Кандай кыласың? Кандай кылып үйлөнөсүң? Мен ушул мурдагы кыргызча эле барып эле кызды алып, үйгө кайра келип, ушундай эле ЗАГС вечер, анан менин тоюм болуп атат, мен расход кылышым керек өзү негизичи. Мен той кылсам, бүт Кызыл Булак айыл же Кадамжа ушу туугандарым бардыгы расход кылат да. Мага тойго кошум айга келет, 10 миң кой жетелеп келет, аларга да зыян да. Эгерде чындыгында ошончолук акчасы көп болуп той кыламын деп атса, элге, тууганына зыян тийгизбей, келгиле, мен аш берем, койгонумду жеп кете бергиле, мага эч нерсе алып келбегиле. Бул менде колумда болсо ошону элге берем, эл да жеп разы болуп кетиш керек да. Ошо. Арапбай, сен айтып атым, ичимдик жөнүндө да айтып кеттиң да, бул дагы эми чоң ысырапкерчиликтерден болсо керек. Анан балким ушул ичкичилик болбосо, биздин баягы мээримдүү милиция байкелерибиздин иштери болбой албайбы? Эми болбойт десек, булардын жашоосу болбой калат десе, буга чейин деле болбой калыш керек эле да. Бүгүн болуп атат, эртең деле болор эт, буга чейин деле болуп келген. Милиция болбогондордун эле жашоосу өтүп атат. Жөнөкөй карапайым дыйканчылык кой баккандардын деле убакыт күнү өтүп атат. Милиция кызматкерлеринде Кудай буйрса күндөр өтө берет. Мага жакшылап жилик бербей кой деп таарынып анан кызын алып кетип калсам эмне кыласың? Эмне кылабыз, андай элдердин сөзүнө кулак салсакчы, көп нерсени кылышыбыз керек да. Мен кошунам мындай дейт, кайненем мындай дейт. Көп кайненелер ошентип эле ажыратып коет кыздарын. Мага кийгизбей койду, жакшынакайга келбей койду, алып келбей койду деп. Ал кызын өзүнүн бактысына балта чапкан болот да. Bizde bir ay boldu 40 ming gele kelin aldı. Men özüm başında boldum. Judayam chiroyli toy boldu. Birok kapayam bo'lgan jo'q. Körpesi şu 100 ming bergendi, körpesi keldi. Garnituri ham bar jo'g'ili bar. Bizde algada hazır kuda bolup barış jo'q boldu. Hech kim kuda bolup barbaydı. Jaqında bolsa ham, alısda bolsa ham. Birok meni kuda qilib aparbadingam deb aytadi. Endi öyle kalışatat. Birok mana bu bala жақсы эле сүйлөдү. Bularda düşünüş gerek. Үйүбүздүн эле шарт эмес. Биз ham Запорождо, Москвичте эле чыгып койгонбуз. Жакшы эле болгон. Жакшы эле болгон, жашап атабыз жакшы эле. Үйүбүздүн эмес, онун бир аракта чыгып ойноп келсе ham боло берет. 30-25 машина менен чыгышып атат. Канча авария болду. Бизде дагы болду. Шолорду энди кыскартканыбыз жакшы эле. Енді жаштарда бүгө эле ташабашыбыз керек. Ата-энелерди айткан сөздөн чыкпаш керек. Ата-энелер жаман жолго баштабайт. Жакшы болсун дейт. Кийин баягы айтып эле аттык го. Тойдон кийин бардыгы карз төлөп атат. Оны мен билип эле турам. 60 миң, 100 миң карз болуп калып атат. Биздин азыр айыл жерде жөн эле бир колхозчуга 300 миң расход кетип атат сомго. Мен эсептеп чыктым муну. Өзүмдү да башымдан өттү. Сизге кандай болуп өттү? Мен 80 миң калым бердим. Кайтыман берген жок. Ала бер дедим. Шол 40 миң бергенде эле жакшы эле бар жогу жакшы эле болуп келди. Бирок энди
Қарыз болғаным жоқ, енді башқалар 50-60 мыңнан 100 мыңнан қарыз болып төлешіп жатады. Анан келін менен бір айдан кейін Россияға кетішіп жатады. Шоқ жоғанда жойып қойсақ өзімізге жақсы эле болады. 40 мың 50 мыңды мына қыздар аз деп отады. Гәрні түрсіз эле жашадық біз 35 жыл. Жақшы отырчу, холодильник, чак машина алып алып, uzun bir үйді елетпей шоны 25 мың, 30 мың, 45 мың, 50 мың колхозчылар алатады гәрні түрді. А байлар қаншадан қалып атады оны? А байға теңелішіміз шарты жоқ. Өзіңізді чөнтегіңізге қарап, қалыңды чектеш деп отасыздар. Қалыңды чектеш үшін жашырбан беріп қойшы ота чонтойды. Бер, елді алды. Комиссиялар жақшы деп айтады. Комиссия жоғарыда мәккем тұрып болса, анан мен өзім неше жылдан бері комиссиямын. Шunda жақшы жолға салып отқаныңызда бұзылып кетті. Сіздерден сұранып жоғарыдағылар жақшы комиссияны түзіп мәккемде беріңіздер. Сізде комиссиялар көп болса, Құдай берсе Қырғызстан оңалады. Көп болсын, көбейіп айтады да. Бәрілі. Жақсы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, сиздер ушул Кадамжай районунун жалпы калың журттун үнүн угуп жатасыздар. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип калды. Убакыт деген ушундай экен, зымырап тез өтөт экен. Бүгүн сиздер менен биз ушул ысырапкерчилик жөнүндө сүйлөштүк. Эми урматтуу аксакалдар, апалар, урматтуу коноктор, ойду жыйынтыктап ушул ысырапкерчиликтин жолдорун кандай кылып тоссок болот, тояштарды кандай кылып чектөө менен өткөрсөк болот, машиналарды көбөйтөбүзбү, азайтабызбы, кандай келин алабыз, кандай маркумду узатканда кандай жөрөлгөлөр менен шариятыбызда кандай деген, кандай кылсак Кыргызстаныбыз оңолот. Оюңарды жыйынтыктап 20 секундтан жыйынтыктап айтып берсеңиздер, анда биздин убактыбыз өтө аз калды. Себеби буга чейин эле ММКдан бардыгына сөз болуп келди. Буну жоюштун жолу бир гана нерсе, ар бир адам Кудайды таанып, динге бекем болуш керек. Динди толук түшүнгөн адам ысырапкерчиликке эч качан барбайт. Рахмат. Жакшы ой. Рахмат. Мен Жарматов Замир, Кадамжай райондук миграция жана жаштар бөлүмүнүн башчысы. Менин оюмча бүгүнкү күндө биздин сыртта жүргөн Кыргызстан боюнча мигранттарыбыз 2 миллиард доллардан ашык акча которуп атат. Ошонун 80% ушу ысырапкерчилик, той, аш, маркумду узатуу маарекеге кетип жатат да. Муну токтотуунун бир жолу биз айтылган менен, сөз болгон менен бул токтобойт, элге салган менен дагы токтобойт. Аракетте мыйзамдарга ылайык бийлик буйрук чыгарганга укугу жок. Муну эми биз мындай жол менен мен бир жол сунуштагым келип турат. Жергиликтүү кеңештерди элибиз өзү шайлайт да. Жергиликтүү айылдык кеңештердин депутаттарын. Ушул жергиликтүү кеңештин компетенциясына бергидей кылып, жергиликтүү кеңештер жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, ушулардын компетенциясына берип, элди өкүлү катары жерлерде айылдарды өздөрү чечкидей кылып, андан сырткары дагы айыл башчы деген бизде кызмат бар. Айыл башчы менен макулдук өткөрүп, ар бир тойду, ар бир маркумду узатуу маарекесине ошондой практикаланса жакшы болмок эле да. Мына кошуна мамлекеттерде көрүп атабыз. Бизде ар ким өзүн билем, өтүгүм төргөйлем болуп атат да азыр. Муну ушундай жол менен кыскартууга бир мүмкүндүк түзүп бериш керек. Менин оюм ушу. Биз бүгүнкү 70 жылдан кейинги 20 жылды басып өттүк. 90 жыл болду биздин алгыдай бир өзүбүздүн аң сезимибиз өзгөрүлүп баратканга. Биз 20 жылдан да өзүбүзгө бирөө эч ким бизге таңуулаган жок. Антип жаша, мынтип жаша деп өзүбүз эл, журт өзүбүз жашап келатабыз. Мен бир гана айтарым. Ушул биздин кыргыз эли ушул аңдап көрсө, дүйнөлүк глобализация келип атат. Дүйнөлүк глобализация болуп жаткан убакта дүйнөдө эң чоң ачылыштар, bir kosmostық açılуулар, жана жашоодогу ачуулар, ички гендердин күрөшү, ой дүйнөлөрдүн күрөшү, техникалардын күрөшү болуп атканда кыргыз эли калың тууралуу сүйлөп жатышы мен үчүн уяттагын. Мен калың деген сөзүмдү түшүнбөйм. Ушул калың дебейли, биз 2 жаш келечекте кантип жакшы жашап кетет деген сурооду коюшубуз керек. 2 жаш кандай? Байдын баласыбы? Байдын баласы болсо, ошон байдын баласы эмне жетишпейт? Руханий дүйнө жетишпейт, дин жетишпейт, акыл эс жетишпейт. Ошо байга акыл эс бере турган калың беришибиз керек бул 2 жашка. Акыл эс бере турган неме? Куран, китеп, азыркы бир жакшынакай дисктер, ошол Кыргызстанды кантип ушул байдын баласы көтөрүп кетет деген проблемасы 2 жашка коюлуш керек. Андан кийин, эгерде ошол жакыр үйлөдөн чыккан болсо, ошо жакыр үйлөдө, бул 2 жаш жакыр үйлөдөн чыкты эле. Ошолорго бир
көрпө төшөгү жок эле, окушка барышка эч нерсе жок эле деп 2 жашка биз бардыгыбыз керек болсо жакын адамдар, туугандары ошого керектүү нерсени беришибиз керек да. Мен 22 жаштагы баланын кылып аткан нерсени башка мамлекетте 30 жашына жетиштим дейт, туура. Ошол нерсеге кайненелер күнөөлүү деп айтам. Себеп уккула туугандар. Күлбөгүлө, бул чындык, акыйкат. Мына Куранда да айтылат, Алла Тааланын сөзү бул. Өзбек ажы айтсаңыз, ошол жерде бала эненин кардында тарбияланат, туура. Ошо тарбияланат, ошонун келиндин нерви, настроениясы аркылуу да. Мисал үчүн кайнелер сыгып, суу алып келбедиң, туда кылдың дей берсе, алар ойлонот, ыйлайт, сыктайт, суу көтөрүшкө алы жок. Ошентип мөмөтүшөт. Оппозиция чыгат. Оппозиция чыгат. Ошону кайнелер жакшы мөмөтүп, боюнда бармалда жакшы карап, Уктай кой, жата кой деп, Жок, эми албетте өз чегинде болуш керек бул нерсе. Жеңил иштерди аткарып мөмөтсе, ошо ичинде бала да жакшы мөмө болот. Анан төрөлгөндөн кийин анда мээси күчтүү иштеп, бизде келечекте будущий президент, аким жана башка нерселер чыгышына мен көзүм жетет. Кийин ысырапкерчилик кылбайт, Ошондой. Жакшы. Чоң рахмат. Мен мына кече 2 Тажикстанга барып 2 той өткөзүп келдим. 2 бала акам балдарына. Кыздын баасы сүт акы дейт экен. $100 экен. Бирок акам балдарына калып келди. Шөн көңүл тарткан жакшы көргөн кайнелер алып келе берет экен. Бар экен да, бардыгыдан алып келет экен. Бирок тынч, аман, жакшы өтөт экен. Юмузи жок экен. Орда ошо ата-араба менен алып келет экен азыр. Биздин кыйматыраак экен. Ошондуктан Тажикстандыкы. Ошондуктан биз ушунда ошо кыскартсак, азмаз ушу немелерди кыскартып, неме кылсак, ошого о жерде комиссиялар бар экен. Комиссиялар биринчи акимияттан болот экен, экинчи органдан болот экен, үчүнчү молдолордон, төртүнчү агайлардан, бешинчи анан ушу айыл башчылардан экен. Ушу 5 комиссия бири-бириге контролдук кылат экен. Бирден бири анан чочуп, бирден коркуп, анан тойдо 80 адам чакырат экен, анан артык чакырбайт экен. Бир тамак жашайт экендер. Ошо экинчи тамак болсо, аны пар дидомо берет экендер. Өзүм көзүм менен көрүп келдим. Мен ошондо чоңойгон жерин эместем, аш кылайлы десем, же шорба кыл, же аш кыл дедилер. 2 той өткөздүк. Акам өткөндө, акамды өткөздүк, ошондо мындай 3-40 башка жок экен. Кайсы күнүгө туура экенин тапканың өткөзөт экенсиң, мындай элдер тарынбайт. Элдер тарынбайт экен. Бизде мына 3 күндүк көркөй деп чакырабыз, 5 айыл келет экен. Олордо 11 адам келет экен. 11ден ашык болсо кете бер дейт экен да. Рахмат. Ошон үчүн биз шуну суранабыз ки, бар жагынан контролдук болсо иншалла. Рахмат. Урматтуу мынакей биздин конокторубуз Жаныбек мырза. Сиздин мынакей азыр элди уктуңуз, кыска жыйынтыктоо сөзүңүз. Мен айтайын дегеним негизиле бизде мына Кадамжай районунда бир топ улуттардын өкүлдөрү жашайт. Башка жакта бар калың дегенчи. Мен баягы маркумду узатуу той боюнча айтайын дегеним, мына тажик, орус, өзбек улутундагыларда бизге салыштырмалуу өтө ысырапкерчилик аз да. Калың деген нерсе жок. Байда бизде кара мал, башка сойбойт. Бизде кыргыздарда эмне үчүн болуп атат? Именно кыргыздарда ысырапкерчиликтин көптүгү курук намыс деп коет да. Курук намыс деп, буга 80 000 калың берип тур, мага 100 000 бериш керек деп кыздар айтат. Анан кийин эртеге мен балдардын алдында уят болуп калам, лимузинде чыгарыш керек деп жаңы бирөө айтып атпайбы? Достор кылсаң уште кыла берсин депчи. Давай кыласың деп досторун айтат. Анан келип ата-энесине айтат. Итогу баары кыйналышат да. Ошондуктан урматтуу жаштар, мен силерге айтатам, курук намыска эч качан алдырбагыла. Бул бир күндүк нерсе, жыргал нерсе. Силердин түбөлүк жашооңорго бир тескери таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да. Жаңа айтканда кайнене деп атпайбы? Келиндин кайненеси да бар, уулдун кайненеси бар. Ошолордон да болобу, үй бүлөдөн болобу ушул ысырапкерчилик бир эле